Ovada London BBC саламатсыздарбы. Элер алчыны спорт жаңылыктарымен таныштырып бермек Максутова. Huawei компаниясының финансы башчысы сот алдына чыгат. Кытайлык технология компаниясы кысым жасоо аракети болууда деп нааразы. Климаттын өзгөрүүсү боюнча адистер парник газдарды азайтуу жолдорун издөдө. Кытай окумуштуулары абанын кирдеши адамдын интеллектуалдуу жөндөмүнө доо кетирет деп айтууда. Бул жуманын клик берүүсүндө кайсы технологиянын айынан Том Круз түнкүсүн уктабай калды, айтып беребиз. Bir neçe saatten keyin Kanada'da Kıtaylık технология чыгарган Huawei компаниясынын финансы башчысы сот алдына чыгат. Мeng Wanzhou өткөн дем алыш күнү камакка алынган. Бүгүнкү отурумда ага кандай айып тагылары аныкталат. Америкалык медиа Wanzhou айым AQShnын Иранга каршы санкцияларын бузганы үчүн кармалды деп айтууда. Бирок Huawei бул кадам компанияны кысымга алуу аракети деп билдирди. Huawei компаниясынын каржылык директору Мeng Wanzhou Ванкуверде бир апта мурда камакка алынган. Бирок бул боюнча маалымат кечээ гана чыкты. Ал бизнес чөйрөсүнүн эркеси, компаниянын негиздөөчүсүнүн кызы. Wanzhou айым AQShnын санкцияларына карабай, Иранга техникалык жабдыктарды сатты деген айыптардан улам, Вашингтон анын экстрадицияланышын талап кылууда. Кытай өкмөтү учурда Канада жана AQSh тараптан эч кандай түшүндүрмө берилбегенин айтат. Бейжиңдин айтымында мындай себепсиз камакка алуу адамдык укуктарды басмырлоого жатат. Канаданын премьер-министри бул кадыресе экстрадиция процесси экенин айтты. Бизде көз карандысыз сот системасы бар өлкөбүз. Тиешелүү органдар бул иш боюнча чечим кабыл алган. Ага эч кандай саясий кийлигишүү болгон жок. Бирок бул иш сотто каралып жаткандыктан ал тууралуу жарыялоого тыюу салынган. Андыктан башка эч нерсе айта албайм. Бирок Кытайдын ири телекоммуникация компаниясы муну басым жасоо аракети катары карайт. Кытайдын мамлекеттик маалымат агенттиктери дагы ушундай маалыматты таратууда. Huawei чет мамлекеттерде аябай ийгиликтүү иш алып барган. Бирок анын дүйнөлүк мобилдик тармакка оозунуп кирип келгени карама каршы пикир жаратууда. Компания Британияда жана башка жерлерде кийинки 5G мобилдик тармагын курууга катышкысы келет. Бирок AQSh жана башка өлкөлөр компания Кытай коммунисттик партиясына өтө жакын болуп, Бейжиңдеги өкмөткө ошол тармакка кирүүгө мүмкүндүк берет деп коркушат. Ошондой болсо да, AQShnын Кытайдын жогорку кызматтагы адамын камакка алуу өтүнүчү таң калыштуу болду. Мeng Wanzhou президент Трамп Кытай лидери Си Цзиньпин менен бет маңдай отуруп, соода согушун токтотуу тууралуу сүйлөшүп жаткан күнү кармалган. Бул кадам учурдагы кыска ымалашуу учуруна көлөкөсүн түшүрчүдөй. Huawei компаниясынын каржылык директору Мeng Wanzhou камакка алынганы жана башка орчундук кабарлар жарыяланган интернет сайтыбызды уюлдук телефон аркылуу тапсаңыз болот. Ал үчүн бизди bbc.com _кыргыз деп издеңиз. Польшанын Катовице шаарында дүйнө мамлекеттеринин өкүлдөрү чогулуп, парник жараткан газдарды кыскартуу жана 2015 жылы климат боюнча Парижде өткөн саммиттеги келишимдин максаттарын аткаруу жолдорун сүйлөшүүдө. Кытай дүйнөдөгү айлананы эң көп өлчөмдө булгаган мамлекет. Ошону менен бирге ал таза энергияны чыгаруу боюнча да алдыда турат. Өткөн жылы Кытай өз энергия системасын тазалоого $132 миллиард жумшаган. Ошондой эле Кытай толукталып туруучу энергиянын көлөмүн 2030 жылга чейин 35%га жеткирүүнү көздөйт. Бул амбициялуу план тургундарга ылайыктуу болот, себеби өлкөдө абанын булганышы өтө жогору. Кытайлык изилдөөчүлөр абанын булганышы адамдын өпкөсүн гана оорутпастан, кишинин акылына, интеллектуалдык жөндөмүнө да кедергисин тийгизет деп аныкташты. Түтүнгө чулганган Бейжиң. Кытайда көпчүлүк үчүн кираба кадыреси көрүнүш. Иш жүзүндө Кытай эле эмес, жер шаарында миллиарддаган адам кираба менен дем алат. Бул өпкө, жүрөккө кандай доо кетирип, өмүрдү кыскартаары окумуштууларга жакшы маалым. Абадагы бир топ кирди мурун чыпкалап калат. Бирок кээ бир майда бөлүкчүлөр мурун турсун өпкөдөн канга өтүп, мээге чейин жетет. Кираба физиологияга эле эмес, аң сезимге да катуу доо кетирет. Кытайда окумуштуулар дал ошол мээге сокку болчу кайсы бөлүкчөлөр экенин терең изилдеп жатат.
Ушул эле изилдөөчүлөр Кираба депрессияга түртүп, толук кандуу ойлонууга тоскоол болоорун да тактаган. Окумуштуулар узак убакыт Кирабада дем алуу таанып билүү жөндөмүн солгундатат дешет. Бул өтө олуттуу билдирүү. Бирок бул түздөн түз себеби жана натыйжасы экени аныктала элек. Бирок башка изилдөөлөр да мээге доо кетет дегенди кубаттагандай. Биз кытайлык окумуштуулардын бүтүмүнө кандай дейсиз деп британиялык окумуштууга кайрылдык. Ал Кираба курамындагы мына бул кызыл менен белгиленгендер аң сезимге терс таасир берерин баса белгиледи. Алар улгайган кишилер Кирабадан көбүрөөк жапа чегерин айтып, башка изилдөөдө улгайган аялдарды мисалында көргөзгөн. Андыктан биз дагы көп нерселерди тактап алышыбыз керек. Бирок изилдөөдөгү айрым кызыл белгилер организмге ар кандай таасир этиши мүмкүн. Бул өтө маанилүү. Себеби дүйнө калкынын көбү кара түтүн жутуп жашап жатат. Мисалы Индия абасы өтө кир өлкөлөрдүн бири. Окумуштуулардын бул изилдөөсү булганы чаба бизге кандай таасир берерин терең аңдап жатабыз. Бул көйгөй бүт дүйнөнү кучагына алды. Анын чыныгы кесепети жакынкы 10 жылда билинчүдөй. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарлары. Дем алыш күнгө пландалган сары кийимчендердин жүрүшүнө Франция даярдык көрүүдө. Бир нече туристтик жайлар, анын ичинде Эйфель мунарасы жабылды. Бул жүрүш күйүүчү майдын баасы кымбатташынан улам пайда болгон. Бирок бара-бара жалпы күнүмдүк жашоо кымбатташына каршы нааразылык көрсөтүү жүрүшүнө айланган. Өлкө боюнча 90 миңге жакын коопсуздук кызматкерлер тартылууда. Американын башкы генералы Жозеф Данфорд Америкага каршы террордук чабуулду алдын алуу үчүн АКШнын күчтөрү Афганистанда калуусу керектигин билдирди. Трамп администрациясы Афган өкмөтү жана талиптер ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөрдү баштаган соң генерал бул билдирүүнү жасады. Бириккен Улуттар уюмдун айтымында биринчи жолу адам баласынын тарыхында дүйнөлүк коомчулуктун дээрлик теңи интернет колдоно баштады. Өнүгүп келе жаткан Африка сыяктуу континенттерде соңку 13 жылда ири жылыш болгон. Жаңы билдирүүгө ылайык 2018 жылдын аягына чейин дээрлик 4 миллиард киши интернет менен камсыз болот. Декабрдын 2 аптасынан тарта Бишкекте жаңы жылдык балатылар сатыкка чыга баштайт. Баш каланын экологиясы тууралуу кабатыр пикирлер майрамдык балатыларга чейин мамилени өзгөрткөн. Шаар тургундары эми балатынын майрамдык кооздук үчүн эмес, Бишкектин экологиясына салым кошуу үчүн дагы сатып алышат. Кабарчыбыздын баяны. Жер тоңгондон кийин тамыры менен казып алынган бул ийни жалбырактуу көчөттөрдү сатуу үчүн алыс аймактардан алып келишкен. Атайын багбанчылык менен алектенген ишкерлер жыл сайын шаардын ушул жерин балаты базарына айлантышат. Горшокко отурушуп коюп үйүңө деле койсоң болот. Андан кийин бир ай колдонгондон кийин эшикке өзүңө өмүр бою өсө бергенге деп биз ошон үчүн мына тамыры менен алып келип берип атабыз да. Могу чаншанский ел бар, голубой ел бар, сизый елдер бар, ёлкалардын түрлөрү болот да. Карагайды суук мезгилде олтургузганда көктөп кетүү мүмкүнчүлүгү өтө жогору. Ушундан улам жаңы жылда үйдү кооздоп, андан кийин коросуна же бир атайын жерлерге алып барып тигип койгон маданият калыптанып баратат дейт ишкерлер. Экология кирдеп атат. Ошонун бардыгын бул карагай, арчалар тазалайт да өзүнө сиңирип алат. Анын өзүнөн кайта таза аба берет бул деген. Элдин ден соолугуна дагы пайдалуу, и аба ырайыбызга да тазалуу, и морекки биздин айланабызга деген жашылдануубуз эң биринчиденчи. Норма боюнча Бишкектеги жашыл тилке бир кишиге 12 чарчы метрге туура келиши керек. Учурда бул көрсөткүч 9,6 чарчы метрге туура келет. Кээ бир экологдор сандар мындан да аз болушу мүмкүн дейт. Азыр бирде шаарда 1 миллион 300 миңге чейин деп мен угушумча стат данные боюнча ушундай бар жашайт. Ошону менен бирге шаар кеңейген жок да. Шаардын баягы эле жашыл фонду калып атат да. Бирок сиз айткандай курулуштар да көбөйүп атат, анын арасында да бак дарактар кыйылат. Бул туура эмес нерсе. Ошондуктан ошону ордун калыптанын келиш үчүн биз жаңы аянттарды жашылдандырууга аракеттебиз. Ошону менен деген бардык биздики бир саясат жүрүшүбүз керек да. Эгерде бир курулуш болсо, ошонун артынан да жашылдандыруу иши жүргүзүшү керек.
Учурунда постсоветтик мейкиндикте Бишкек эң жашыл жана таза шаар деп аталчу. Бишкекте 245 миңдей түп бактарак бар деп айтылат. Кийинки жылдары миңдеген дарактар кыйылганы активисттердин катуу нааразылыгын жараткан. Бирок шаар бийлиги авариялык абалдан улам же жолдорду кеңейтүү максатында гана дарактар кыйылганын, ордуна сөзсүз көчөттөр тигилип жатканын айтып келе жатат. Жаңы жылдык палаталар Бишкектин жашыл тилкесине аз болсо да салым кошолар бекен. Бүгүн жума күн, демек кезек клик берүүбүзгө келди. Технология дүйнөсүндө кандай жаңылануулар болду айтып беребиз. Окумуштуулар Женевада чоң адрондук коллайдерди 10 жылда экинчи жолу өчүрүштү. Дүйнөдөгү кубаттуу бөлүкчү ылдамдатуучу, буга чейин ааламдын сырларын ачуу менен алек болчу. Ал кайра жаңылануусу үчүн алдыдагы 2 жыл өчүрүлүп турушу керек болот. Forbes журналы YouTube'да эң көп акча тапкан дүйнөдөгү жылдыздардын тизмесин чыгарды. Биринчи орунду Райан оюнчуктарын баяндоо каналында оюнчуктар тууралуу баяндаган 7 жаштагы америкалык бала ээлеген. Ал $22 миллион тапкан. Бул ал үчүн чоң акча жана ал каалаган оюнчуктарын сатып ала алат болуш керек. Голливуд жылдызы Том Круз ЮРТВдагы орнотуулар аны түнкүсүн уктатпай турганын айтты. Ал онлайн видеосын жарыялап, анда кимдин жогорку сапаттагы заманбап телевизору болсо, кыймыл аракетти жайлотуу деген функциясын өчүрүүгө чакырган. Круз тартууга көптөгөн каражаттар кеткен фильмдер, ТВ шоуларда эле арзан көрүнүп калганын айтат. Берүүбүздүн аягында, эгер өсүмдүктөрүңүз такыр күн көрбөй жатат деп сарсанаа болуп жатсаңыз, анда Массачусетс технологиялык институт тарабынан жасалган бул робот өсүмдүк аралашмасы дал сиз үчүн. Изилдөөчүлөр жарык болгон өсүмдүктүн кыймыл аракетин байкоо үчүн анын жалбырактарына электроддорду орнотушкан. Сигнал кийин анын астындагы дөңгөлөктөрүнө жөнөтүлөт. Дөңгөлөктөр болсо жарыкка карай жылат. Эми спорт жаңылыктары. Премьер лигада эртең Борнмут менен Ливерпуль ойнойт. Кызылдар шаршемби күнү Бернлини 3-1 эсебинде утуп койду. Бирок коргоочу Джо Гомес бутун ортуп алып, эми 6 жума дарыланат. Арсенал болсо Хаддерсфилд Таун менен беттешет. Манчестер Юнайтед атаандашы Фулам менен оюнга камданууда. Ал арада Челси Манчестер Сити менен Лестер Сити Спurs менен ойнойт. Мадридте өтчү Түштүк Американын ири чемпионаты Копа Либертадорестин экинчи бөлүгү ушул дем алыш күнү болору күтүлүүдө. Бока жана Ливер Плейт командалары оюн Мадридте болоруна нааразы. Ливер Плейт командасы Бока клубунун автобусуна кол салгандан кийин оюн башка өлкөгө жылдырылган. Боканын чабуулчусу Карлос Тевес бул уят окуя болду жана өз өлкөмдө финалга чыгуу кыялым ишке ашпай калды деп айтты. Италияда Ювентус өз таласында Интер Милан менен бүйүр кызыткан беттешке камданууда. Утуп көнүп калган Ювентус топко 40 упай менен алдыңкы сапта турат. Интер Милан болсо, эгер жеңип калышса, экинчи турган Наполи менен оюн болот деп үмүттөнүүдө. Жаңылыктардын соңунда Кытайда тоңуп калган дарыядан муз айкелдер жасалууда. Алар муз хайкелдеринин дүйнөлүк майрамына камданууда. Сонгуа дарыясынан 110 000 муз бөлүктөрү кесилип, Харбин аймагына жеткирилет. Ал муздар жыл сайын өткөн фестивалда кооздолуп колдонулат. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз BBC Kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уксаңыз болот. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да тапсаңыз болот. Ал үчүн бизди BBC Kyrgyz деп издеңиз. Сиздер менен мен Эрмек Максутова болдум. Саламатта калыңыздар.